Бишкек травматология жана ортопедия илемизилдөө борборун жоюп, ордуна башка оорукана түзүүгө жана анын жетекчиси Сабырбек Жумабековду иштен кетирүүгө каршы болгон аталган борбордун 300гө чукул медицина кызматкери нааразычылык акциясына чыгышты. Алар өкмөт тарабынан бул маселеге көңүл бурулбаса, кескин кадамдарга барууга даяр. Мынакей эгерде больница бенефисто жаман болсо дейли да. Анда ушунча кандидаттар чыгат беле? Чыкпайт болчу кандидаттар. Докторлар чыгат беле? Чыкпайт болчу. Сырттан бирөөдөн травматологияга деп келип көрсөтө турган жер ушу жер. Мейли баягы илгеркидей чачыранды эмнени көрсөтөбүз? Айылды барып көрсөтөбүзбү? Ошондуктан мен бул целенаправленный мишенге алган агрессия деп эсептейм. Ошондуктан бенефиско колуңарды тартып, анан көтөрүп өйдүрөк Кыргыздын намысы болуп аткан учреждениянын мынданарды өркүндөтүш деп эсептейм. Плеяда молодых ученых турат, жаңы өсүп келаткан муун турат. Биз баарыбыз тикебизден турабыз. Күн мурун саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маектеринин биринде Сабырбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп айыптап чыккан эле. Ага кошо министр Бишкек травматология жана ортопедия илемизилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү аракети жүрүп жатканын билдирген. 2004-жылдан бери илемизилдөө борборунун жетекчиси кызматын аркалап келе жаткан академик Сабырбек Жумабеков министр Бейшеналиевди жалган жала негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптап, өлкө башчыга кайрылуу жолдоду. Ушул мекеменин жетекчиси катары менин астында 900 адам иштейт. 500 адам бир күндө жатып дарыланат. Жылына 14 миңге жакын адамды дарылайбыз. Мен сизге айтып коеюн, бул илимий борборду сактап калышыңыз керек. Бул илимий борбор иштеш керек. Кызматтан кеттесе, эгер кеттесе мен кетип эле калам, бул менде проблема жок. Бүгүнкү күндө мага 7 жерден сунуш түшкөн. Ушу Бишкектен дагы жеке менчик мекемелер, анан чет өлкөдөн. Чет өлкөгө кетип калышыбыз мүмкүн. Мен жалгыз кетпейм. Мен менен көптөгөн жаш келечекте Кыргыздын балдары да кетебиз деп атат. Себеп дегенде, эгер ушундай шарт болуп, ушундай бизге кысым болуп атса, бизди кетирип атса, жакшы иштер жазып атсак, мына бекер больницаны алып келип атсак, салып беребиз деп атсак. Бекер, айланай, мен айттым. Ушуну салып бергенде мен кете берейинчи. Ушу элге калсын. Мамлекетке калсын, урматтуу министр. Тийишпеңиз бизге. Жумабеков бул илимий борбор өсүп, анын статусун улуттук илимий борборго айлантуу керек дейт. Айтымында борборду өзгөртүүнүн зыяндан башка пайдасы жок. Анткени бул жай оорукана гана эмес, илимий борбор болгондуктан чет өлкөлүк өнөктөштөр ошол даражасына карап тааныйт. Ушундай илимий борборду жоём деген өзү бул аябай абсурд да. Бул деген регресс, бул деген артка кетүү. Биз кайра илимий борборду алып келип туруп больницага айлантып атабыз да. Больница, жөнөкөй больница болуп калат. Районный, городской больница. Все. Эч кандай илим жок, билим жок. А жанагы бизде азыр 50ге жакын жаш илимпоздор иштейт. Илимдин жанагы младший, средний, младший, старший научный сотрудниктер деген бар да. Алар кайка кетет. Менин 15 аспирантым бар. 70 ординатор окуйт. Алар кайка кетет. Алар каяктан билим алат анда? Городской больницадан алабы. Булардын баардыгы ушу илимий борборго байланган да. Бу жерде ординатура ачылган, аспирантура ачылган биздин эл. Ал эми саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Сабырбек Жумабеков кызмат ордун сактап калууга аракет кылып жатканын айтып, бирок ага жол берилбейт дейт. Министр чет өлкөлөргө кеткен кыргыз травматологдорун чогултуп жатыптыр. Реформа кылып атабыз. 1 миң эле айткан мен ага. Сен токтот дегем. Токтотуп мурдакы системага келиш керек. Сен мынакей 17 жылдан бери центр кылып жете турганга жеттиң. Ал деле жөнөкөй эле бир травматолог болчу тетиги Воронцовкада иштеген. Тааныстар аркылуу ошол центрди кылып алып членкор болду, академик болду. Бардык наамдардын бүт баарын алды. Эмчүндө бүт баарын таанысы бар экен ал. Эми алга бүт баарына жетти ал. Эми кыргыз экен да дагы эмнеге жетет алчы? Кыргызстанды кыйнап бүтпө дедим агачы. Эмчүндө элдин баары түшүнөт. 4-чү городской больницага травматолог барбайбыз дешет. Баргандан киргенден баштап акча сурайт дейт. Азыркы кезде мага бүт баары звонить этип атышат. Турциядан, Россиядан, Америкадан, Германиядан. Кыргыздын
чыган травматологдор келип иштеп берели дейт. Кыргызстандын травматологун көтөрүп берели дейт. Аталган борбор Бишкек шаардык мэриясы, шаардык кеңеш жана саламаттыкты сактоо министрлигинин 3 тараптуу келишиминин негизинде иш жүргүзүп келет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан каржыланат. 2021-жылы кабыл алынган жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү бийлик органдары жөнүндө жана борбор шаардын статусу жөнүндө мыйзамга ылайык Бишкек шаардык кеңеши борборду түзүүчү боло албайт. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ.